2019-жылы Кыргыз өкмөтүнүн сунушу менен Кыргыз мамлекеттик курулуш агенттигине бирдиктүү терезе системасы киргизилген. Анын эң башкы максаты коррупцияны жоюу жана убакытты үнөмдөө. Мына бүгүн биз бирдиктүү терезе системасынын бөлмөсүнүн жанында турабыз. Эртең мененки саат 9-дан баштап кечки саат 6-га чейин бардык кардарларды кабыл алышат. Деги эле бирдиктүү терезе деген эмне жана бүгүнкү күндө бирдиктүү терезеде кандай иштер жүрүп атат, кандай ийгиликтер болуп атат, дагы кандай нерселерди жасаш керек? Бүгүн дал ушул багытта сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. Мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттигинин экспертиза департаментинин жетекчиси Улукбек Матисаков биз сөз кылып жаткан системанын негизги максаттарынын бири коррупциянын алдын алуу болгонун да кошумчалайт. Бул бирдиктүү терезенин негизги максаты бул биздин курулушчуларды жана буйрутмачыларды, долбоорчуларды сапаттуу түрдө тейлөө максатында ачылган. Бул бүгүнкү күндө ыңгайлуу шарттарды түзүп берет. Себебин айтып кетсем, мурун бүт PDF форматта кагаз түрүндө региондордон алып келип, бул жерге алып келип, кайрадан эгер кандайдыр бир ал проекттин маселелери чыгып калса, кайрадан чакырып сүйлөшүбүз. Азыр бирдиктүү терезе аркылуу бүт тапшырса болот. Бирдиктүү терезенин жакшы жактары бүт видео байкоо коюлган. Анан буйрутмачы жана долбоорчу ачык айкын экспертизанын кандай жүрүп атканын, кайсыл этапка келгенин, кайсыл стадияга келгенин түздөн түз байкоо жүргүзүп турса болот. Бул региондордо дагы ачылды. Бизде 7 дубан бар, 7 область бар. 7 областта бизде өкүлчүлүктөр иштейт. Өкүлчүлүктөр аркылуу алар келет дагы, аларга дагы электрондук форматта тапшырылат. Электрондук формат борборлоштурулуп бизге түшүрүлөт. Берилген буйрутмачы тараптан бизге берилген долбоорлор, курулуш долбоорлору түз жана туура жасалган болсо, эч кандай бир кынтыксыз жасалган болсо, 30 күндүн ичинде тегерген. До 30 күнгө чейин алса болот. Бирдиктүү терезенин эксперттерине долбоор тапшыруу үчүн келген мэриянын кызматкери Баратов Нуржума мындай уюшулган борборлор ишкерлер үчүн өтө ыңгайлуу болгонун айтты. Биз азыр бул жакка келип, атайын долбоорлорду көтөрүп келип, кагаз жүзүндө өткөрбөйбүз. Өзүбүздүн эле офисте отуруп, электрондук порталга эле PDF форматта жүктөп туруп, анан буларга жиберебиз. Анан булар карап көрүп, эч кандай замечаниялары болбосо кабыл алышып, анан эксперттерге өткөрүп беришет. Мунун эң жакшы жагы бизде мурда көптөгөн долбоорлорду көтөрүп келип, жүктөп келип, анан кийин бул жакка ар бирин текшерип, бирден ачып көрүп өткөрчүбүз. Андан кийин эң жакшы жагы ошол болду, убакыттан эконом болот. Бирдиктүү терезе борборунун бөлүм башчысы Ташена Вайдай болсо, бул тармакта иштегенине 6 жыл болгонуна токтолуп, иштин жүрүшү ыңгайлуулугун айтып, төмөндөгүлөргө токтолду. Бүгүнкү күндө бирдиктүү терезенин бөлүм башчысымын. Биз электрон түрдө 2020 январда баштадык. Жумушубуз оңой. Бияка заказчиктер келип тапшырышпайт, уже портал менен, через портал иштейбиз. Саат 9-дан 3-кө чейин кабыл алуу, 3-төн кийин обработка документов. Алдыда кыска мөөнөт ичинде бирдиктүү терезе бардык мамлекеттик органдарда жана региондордогу мекемелерде толук түрдө иштеп баштаса, коррупцияга каршы туруунун эң алгачкы эффективдүү кадамдары болмокчу.